Саптык ыкмаларды так аткарып, кадамдарын түз таштаган узун бойлуу бул жоокерлердин милдети Ала Тоо аянтындагы мамлекеттик тууну кайтаруу. Улуттук гвардиянын Ардак Кароол ротасынын катардагы жоокерлери Маратов Мирбек жана Дулат Атамбек уулу желек кайтаруудагы 1 сааттык кезегин кабыл алышты. Бул жоокерлердин аскердик кызмат өтүп жаткандарына 6 ай болсо, желек кайтаруу кызматына турганына 1 жума болгон. Бул милдетин алар сыймыктануу менен аткарышууда. Мамлекеттик тууну кайтарган ардактуу Кароол бир нече талаптарга жооп берүүсү керек. Жоокердин бою 1 метр 80 сантиметрден ашкан, өзү келишимдүү келбетке ээ болуусу башкы талаптардын бири. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жерде сакчылар эки жагында 2 сакчы турат. 2 сакчынын өңү түсү, келбети, бойлору бири-бирине дал келиши тийиш. Улуттук гвардиянын курамына таңдалууда аскер ар бир жарандын эң биринчиден кылмышка, кылмыш жоопкерчилигине тартылбагандыгы жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ошондой кылмыш жоопкерчилигине тартылбаган адамдар болушу керек. Ардактуу Кароол тууну кайтаруу кызматына киришүүгө чейин көп убакытты талап кылган даярдыктан өтөт. Ал даярдык Улуттук гвардиянын аскер бөлүгүндө атайын туунун макетинде өтүлөт. Мирлан менен Дулаттагы 1 жума мурун тууну кайтарууга чыкканга чейин дал ушул жерде саптык ыкмаларын кайра-кайра кайталап, кадам таштоону ыгын келтире өздөштүрүшкөн. Анткени Ала Тоо аянтында ката кетирүүгө жоокерлердин акысы жок. Катардагы жоокер Мирбек Маратов туу кайтаруу кызматына дайындалганын 1 жума мурун угуп катуу кубанган. Анткени бул милдетти аткаруу мындагы ар бир жоокердин максаты жана кыялы. Старшинабыз айтты мага, сен эртең желекке чыгасың, даярдан депчи. Бул жактан кичине даярданып, ошол сөздү укканда башкача сезимдер болот экен, аябай сүйүнүп, ичиңен кубанычың оюнуңа батпай. Биринчи чыкканда болот, негизи толкулданып, сүрдөп элдер аябай көп болот да. Биз менен болгондо ошондо толкулданып, кичине адашуулар да болот. Мирбек аскердик кызматын өтөп мекен алдындагы милдетин аткаруу үчүн Ош облусунун Кара Суу районунан келген. Анын желек кайтаруудагы 1 жумалык кызматында эсте калаарлык кызыктуу учурлар да болуп өтүптүр. Мен дос балдарым алдыма келип, мен тааныбайт, мен тааныбай, мени карап тааныбай алдыма туруп сүрөткө түшүп, анан мен тааныбай эле кетип калышты. Мен көрүп аларга сүйлөй албайм же кыйкырып мындай кыйкырып келет да. Тааныштарын көргөндөчү кыйкырып сүйлөрүм келет, бирок сүйлөй албайсың, эчтеке кыла албайсың алар. Бүгүн 19га чыгып жаткан жоокер биздин тартуучу топтон Кара Суу районундагы Садырбай айылында жашап жаткан ата-энесине салам жолдоп коюуну өтүнгөндө баш тарта алган жокпуз. Анткени кызмат өтөп жатканына 1 жылга жакын убакыт болуп, жакындарын сагынганы байкалды. Мен ушул учурдан пайдаланып, өзүм ата-энеме салам айтып кетейин. Ата-энем апам Маматуллаев Оролхан, атам аты Маматуллаев Марат. Мен ата-энем ушул даражага жеткирип, мени өстүрүп, чоңойтуп, ушул даражага жеткиргендиги үчүн чоң рахмат айтам. Мен ата-энем менен сыймыктанам. Мен ушул мекенге кызмат кылсын деп чоңойтуп, өстүрүп, эр-жигит кылып өстүрүштү мени. Ардактуу Кароол Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн салтанаттуу жыйналыштарынын ачылыш алдында, мамлекеттик эстеликтерди ачуу салтанатында, чет өлкөлүктөрдүн мамлекет башчыларынын ардактуу өкүлдөрүн тосууда, мамлекеттик жана саясий ишмерлерди аскер кызматчыларынын акыркы сапарга узатууда жана башка шарттарда дайындалат. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.